İsrail'in Beyrut'a çabulundan keyin 10 gündük ok atpoo gelişimi korkunçka keptildi. Ok atışpoo jarıyalangandan soň neftinin baası arzandады. Trump kelgenden beri AQSh'da inflyasiya ösüğü tempinde. Illinois ştatının yaşoğusu Kırgızstanlık Bilimbek Almamatov AQSh'da Jiu-Jitsu mendeşinde çempionat aldı. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8 апрель Чикаго шаарынан Мурас Медиа Америка жаңылыктарын улантат. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. Менин атым Кубат Оторбаев. Кече 10 күндүк куруш терештен кийин АКШ Иран менен убактылуу 2 апталык ок атпоо тынчтык келишимине келди. Трамптын жазганына караганда, Кошмо Штаттары өз максатына жакындап, İran менен жакынкы чыгышта узак мөөнөттүү тынчтык орнотуу келишимин түзүүгө жакындап калды. Биз Ирандан 10 пункттан турган сунуш алдык. Ал негизги келишимдин иштиктүү өзөгү болуп калмакчы, деди Трамп. Ошол эле маалда жакынкы чыгышта абал турукташып кеткен жок. Илдешүүдөн кийин Израиль Ливандын Бейрут шаарына Хезболлага каршы катуу чабуул жасап, 10 минуттун аралыгында 100дөн ашуун имараттар бутак алынды. Каза тапкандар жана жаракат алгандар 10 доп саналат. Израилдин Ливанга чабуулу фонунда Иран парламентинин төрагасы Мухаммад Галифаб бүгүн АКШ 2 жумалык ок атпоо макулдашуусун бузду деп айыптады. Ошондой эле Ирандын аймагында АКШнын дрондору дагы да болсо асманда учуп жүргөндүгү билинди. Ирандын дагы бир нааразычылыгы анын уранды байытуу программасына байланыштуу. Ошентип ок атышпоо макулдашуусу толук сакталабы жокпу азырынча белгисиз. Иран менен сүйлөшүүгө Пакистан ортомчу болуп жатат. Ирандын берген сунушуна ылайык Тегеран Ормуз кысыгына көзөмөл укугун сактап калды деген маалыматтар бар. Ошондой эле Иран согуш маалында келтирилген чыгымды толук калыбына келтирип берүүнү, санкцияны толук алып таштоону жана жакынкы чыгыштан Америка Кошмо Штаттарынын базаларын алып кетүү шартын коюп жатат, дешет ички булактар. Ага карабай Европанын, Орусиянын лидерлери, АКШнын демократтары да Иран менен элдешүүнү кубаттап чыгышты. Израиль менен бирге айрым америкалык саясатчылар Трамптын элдешүүгө барганын сынга алышып, Ирандын үстөмдүк позицияга жетип алгандыгын белгилеп жатышат. АКШ менен Ирандын сүйлөшүүлөрү 2 күндөн кийин Пакистандын борборунда башталат. Ал арада АКШ менен Иран ок атышуусун токтотору жарыяланган соң нефтинин баасы кескин түштү. АКШнын FTI нефтиси 15%дан ашык арзандап, барели 94-96 долларга жетти. 2 күн мурда баа барели 117 доллар болчу. Дүйнөлүк Brent мунайы болсо 17%га төмөндөп, анын барели 91 долларга жетти. Бирок согуш башталганга чейинки баага түшө элек, согуш кризисине чейин баа 67 доллардын тегерегинде болчу. Бирок май куюучу жайларда бензин дароо эле арзандап кеткен жок. Арзан продукты дүкөнгө жеткенче дагы бир нече күн талап кылынат. Аналитиктер жума күнгө чейин, башкача айтканда 10 апрелден соң АКШда бензин арзандайт деп болжоп жатышат. Биржада да секирик байкалды. S&P 500 2,7%, NASDAQ 3,5%га көтөрүлдү. Биткоин дагы ушул тапта кымбаттап жатат. Ал мурда 68.859 доллар боло турган болсо, азыр 71.926 долларга кымбаттады. Эфириум дагы 2100 доллардан 2240 долларга өстү. Башка криптовалюталардагы мисалы Solana 5,8% кошту. Криптонун жалпы рыноктук капиталдашуусу 2,45 триллионго жетти.
миграцияга байланыштуу жаңылыктардан AQShnын мамлекеттик департаментинин ай сайын жарыялануучу журналы апрель үчүн жарык көрдү. Трамп президенттикке келгенден кийинки оор миграциялык абалдын фонунда бул айда жакшы жаңылык бар. Себеп дегенде EB-3 же жумуш берүүчү аркылуу грин карта алууга арыздаштоо current абалында турат же документ тапшырууга жол ачык деген белги менен чыкты. Бул эмнени түшүндүрөт? Эгерде сиз буга чейин миграциялык мыйзамдардын талабын так аткарып келсеңиз, азыр дароо арыз таштоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейинки шарт боюнча мигранттар өзүнүн так жазылган кезектеги күнүн күтүш керек болчу. Азыр болсо дароо документтерди тапшырууга мүмкүндүк бар. Дагы бир кошумча маалымат бар. 2026 жыл үчүн грин карта лотереясын уткан кыргызстандыктар Европа тизмеси менен чогуу кезегин күтөөрү белгилүү. Акыркы айларда арыз документтерди кароо тездеп, Европа боюнча ал 20 миңинчи кезектегилерге жетип калды. Мартта ал 11 миң болчу. Акыркы көрсөткүч азыр 20 миң деп турат. Демек, бир айда тизме тездеп 9 миң адамдын документтери каралган. Арыздар 30 сентябрга чейин каралмакчы. Эми экономикага кайрылабыз. Трамп келгенден бери AQShда инфляция кандай өстү деген суроо. Дональд Трамп 25 жылдын январында кайра президент болгондон бери AQShда инфляция жана баалар олуттуу өскөндүгү белгиленип жатат. 25 жылы Трамптын тариф саясаты инфляцияны дээрлик 0,5%га жогорулатты. Федералдык резерв мисалы 2% деген чек койгон болчу, бирок жыл 2,7% менен жыйынтыкталды. NBR National Bureau of Economic Research же улуттук экономикалык изилдөөлөр бюросунун жыйынтыгында Трамптын тариф саясаты инфляцияны 0,7%га жогорулатты. Орточо алганда AQShnын ар бир үй бүлөсү 2026 жылы кошумча $1,5 миң чыгым тартат. Тарифтик чыгымдардын негизинен ишканалар өз мойнуна алган. Алар барып келип эле бирок керектөөчүлөрдүн мойнуна жүктөлүп жатат. Кыскасы, баалар өсүп атат. Абалды AQSh-Иран согушу ого бетер тереңдетти дешет адистер. Эдил Байсалов Кыргыз Республикасынын AQShdагы элчиси болушу ыктымал. Мындай маалыматты кыргызстандык басылмалар таратып жаткан чак, ага ылайык Эдил Байсалов AQShnын макулдугун алгандыгы белгилүү болду. Мындан бир ай мурда Эдил Байсалов иштен кетет деген такталбаган маалымат тарап, аны бийлик жокко чыгарган болчу. Байсалов азыр вице-премьер кызматында, узак жылдар оппозицияда жүрүп, Сооронбай Жээнбековдун тушунда Кыргызстандын Улуу Британиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. 2020 жылдагы окуялардан кийин Садыр Жапаровдун командасында. Эми спорт жаңылыктарынан Иллинойс штатынын жашоочусу кыргызстандык Билимбек Алмаматов AQShда болгон Fight to Win аталышындагы jiu-jitsu мелдешинде жеңишке жетти. Бул мелдеш 4 апрелде Чикаго шаарында болгон. Анда Билимбек Алмаматов атаандашы америкалык Кайл Пиркенсти жеңди. Ошентип ал чемпион аталды. Jiu-jitsu Бразилияда өнүккөн, анын түбү байыркы жапониялык күрөш өнөрүнө барып такалат. Анын жапониялык, бразилиялык жана азыркы спорттук түрлөрү бар. Jiu-jitsuну Олимпиада оюндарынын тизмесине кошуу аракеттери кызуу жүрүп жаткан чак. Негизги өзгөчөлүктөрү салмагы аз адамда өзүнөн чоң адам менен күч сынашалат. MMA спортчулары көп колдонот. Ошондой эле өзүңдү коргоо үчүн спорттун эң натыйжалуу түрү болуп эсептелет. Анын ак, көк, күрөң, кызыл, кара курлары бар. Билимбек Алмаматов кара курдун ээси.
Бул Америка жаңылыктары болду. Биз Чикаго шаарынан сиздер менен коштошуп жатабыз. Кызматыңыздарда Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз. Эртеңкиге чейин сак саламатта көрүшкөнчө.